Жолдош Каныбек Иманалиев, сиз кичине ары сүйлөп атканда кичине ойлонуп, фильтровать этип сүйлөшүңүз керек. Сиз эмне көлдүктөрдү бөлүп алып кеткиле деп. Же кыргыздын жарандарын кимди кайсы жака кетириш керек, кимди кайсы жака тыгып коюш керек. Сиз тейлейсизби? Мен сизди түшүнбөйм да. Элди будоражит этет Афганистан депчи. Сиз ал мамлекет жөнүндө айта турган укугуңуз да жок. Морального не имеете права башка мамлекетти пример кылганга. Ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша ой жүгүртө берет. Кээ бирөөңөр карасаң криминал деп атат. Кимиңер криминалдан пострадали? Мен көрүп атам, ушул убакка чейин мамлекеттик беспределден именно жанагы депутатский жагынан, мамлекет жагынан беспредел болуп келди го ушул күнгө чейин. Эмне деген криминалды жасап аттыңар? Эмне деген кыргыз элине зыян алып келип аттыңар? Эмне деген балдарды жөнүнө камалып кетип атты? Заказной болуп. Көрүп аттык го ушунун баарын. Жөнүнө эле сүйлөйт десе сүйлөй бересиңерби? Такыр эле бир мамлекетти башкалардын алдындачы бир криминальный мамлекет кылып көргөзүп атасыңар. Силер кичине мындай өзүңөр чочуп алып эле бири-бириңерден угуп алып эле жүрөгүңөр чүрүп атасыңарбы? Конкретно айтпайсыңарбы? Да бир кичинекей уруулар бар, кичинекей согушуп кеткендер бар. Ал деген жашоодо боло берет. Бүт баары жашоодо боло берет. Уюшкан кылмыш топ деген бул мамлекеттин машинасында жүргөндөр. Кайсакта коррупционный схемалар бар. Ошолордон өтүп кеткен криминал жок азыр Кыргызстанда. Силер кичине мындай ойлонуп, анан сүйлөбөйсүңөрбү? Чала саясатчы болуп алып элечи. Бирөөңөр дагы укугуңар жок. Элдин атынан, мамлекеттин атынан сүйлөгөнгө билип койгон. Менин дагы, сенин дагы. Укугубуз жок. Өз оюбузду айтканга мүмкүнчүлүк берип атат. Өз оюбузду. Анан элдин атынан ана бизди минтип атат деп андай болбойт. Сага лично ким ушундай зыян алып келип атат? Ошону так айтыш керек. Элдин баарын айтпай. Кичине эгерде акылыңар жок болсо, анда унчукпай эле отургула. Айткыңар келсе, айткыла. Андан сөз жок. Баарыбыздын укугубуз бар, бирдей. Бирок өзүбүздүн гана атыбыздан.